Каракулча районундагы чыгармачылык борбор оңдоп түзөөдөн өтүп, балдар үчүн ыңгайлуу шарттар менен кайрадан иштей баштады. Бул жерде окуучулар сабактан тышкары ар кандай ийримдерге катышып, өнөрүн өркүндөтө алышат. Борбордо кол өнөрчүлүк жана робототехника багытындагы ийримдерге кызыккан жаштар көп. Алардын бири Эртабылды Таштанбеков таштандыдан темир тетиктерди иргеп алуучу техниканы жасап чыккан. Биз бул робот менен конкурска барып келгенбиз. Бул робот бир таштандынын ичинен азыр таштандыга темир металлдарды таштап коюп атпайбы? Ошо темир металлдарды бөлүп чыгарышка адам бар. Таштанды жинеп алып кеткен адамдар таштандыны темир металлдарын бөлүп алууга абдан кыйын болот. Ошон үчүн биз ушул роботду ойлоп чыктык. Бул робот таштандыдан металл темирлерди өзү бөлүп чыгарып алат. Анан бунун жумушу да бир жумуш бар. Бул жумушун контейнерди бир жерден экинчи жакка ташып алып бара алат. Жаңыланган имарат окуучулар үчүн гана эмес, мугалимдер үчүн да жакшы шарт түздү. Эми алар кенен жылуу жана заманбап класстарда сабак өтүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Мугалимдердин айтымында заманбап шарттар балдардын билимге болгон кызыгуусун арттырып, жаңы технологияларды үйрөнүүгө кеңири жол ачат. Почти 10-15 жылдан бери иштейм бул жерде. Анан бул жерде айрыкчылыгы бизден робототехника келген. Шарттар аябай жакшы. Ушу көрүп турганыңыздардай бардык заманбап жакшы жасалганды бардык эми ушу иштеш гана керек болуп калды. Анан окуу базаны чыңдап алсак, ушу жакшы эми кадрлар менен иштешебиз. Учурда чыгармачылык борбордо 12 мугалим эмгектенет. Жалпы 430 бала бул жерде өнөрүн өркүндөтүп, заман талабына ылайык билим алууда. Ал эми район боюнча 49 мугалим 2000дей окуучу менен иш алып барат. Жалпысынан бизде ушу 4 багытта балдарыбыз билим алып келет Каракулчада. Ошол негизинен ушул ирим окуучуларын балдардын бош убактын текке кетирбеш үчүн ушул Каракулча райондук балдар өсүмдүк чыгармачылык борбору көп жылдан бери иш алып барат. Негизи биздин эми окуучулар эл аралык сынактардан, республикалык сынактардан, облустук сынактардан аябай катышып келишет. Кыргызстанда мектеп бала бакчалардан сырткары дагы ушул кошумча билим берүүгө алгачкы жолу Кыргызстанда билбейм, Ош облусу боюнча бизде көңүл бурулуп атканы мени абдан кубандырат. Мамлекет башчыларыбызга, өлкө жетекчилерибизге ушул маселени туура көрүп, ушу капиталдык ремонттон өткөрүп беришти. Ачылыш замининде турабыз. Белгилей кетсек, аталган борбор 40 жылдан бери биринчи жолу капиталдык оңдоодон өттү. Ага мамлекет тарабынан 9 миллион сом бөлүнгөн. Борбор элеттеги балдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачып, алардын чыгармачылык жана техникалык жөндөмүн арттырууга өбөлгө болот. Проект жазып, мына Нурлан мырза. Нурастан Бакытбеков, Уран Адешев, ЛТР, Ош облусу. Анын ичинде Каракулча райондук